Саламатсыңарбы балдар? Балдар, биз жайкы каникулга тарадык. Каникулубуз кандай өтүп жатат? Маанайыбыз жакшыбы? Анда бүгүнкү сабагыбыздын темасы каникул учурундагы коопсуздук. Балдар, силер бүгүнкү сабакта каникул мезгилинде коопсуздукту сактоо эрежелери тууралуу түшүнүп аласыңар. Силердин айлана чөйрөгө болгон көз карашыңар калыптанат. Эс алуу мезгилинде коопсуздукту сактоого тарбияланасыңар. Ошентип балдар, сагынып күткөн жайкы эс алуу мезгили да башталды. Жай эң сонун мезгил. 1 жыл бою тынбай окуп чарчадык. Эми эс алууга убакыт келди. Балдар, биздин жайкы эс алуубуздун башталышы 1-күн балдарды коргоо күнү майрамына дал келет экен. Биздин жайкы эс алуубуз эң жакшы маанайда көңүлдүү өтүш үчүн төмөндөгү коопсуздук эрежелери менен таанышабыз. Алар сууга түшүү, өрт коопсуздугу, көчөдөгү коопсуздук жана жолдо жүрүү эрежелери. Сууга түшүү эрежелери менен таанышабыз. Сууга түшүү эс алуунун жана денени чыңдоонун бир түрү. Сууга өтө көп түшүү жана анын эрежелерин сактабоо ден соолукка терс таасирин тийгизет. Күнүнө бир жолу эртең менен же түшкү тамактан 2-3 сааттан кийин сууга түшүү сунуш кылынат. Сууга түшүп жатканда өтө алыс кетпейбиз. Белги коюлган жерге чейин түшүү керек. Антпесе чөгүп кетишибиз мүмкүн. Бийиктиктен секирбейбиз. Өтө көп күнгө кактанбайбыз. Эс алуучу жайлардагы балдардын оюн-зоок программаларында эң биринчи коопсуздукка көңүл бурабыз. Өтө этият болобуз. Сөзсүз ата-энелерибиз менен барабыз. Өзүбүзгө тааныш эмес жерлерден сууга түшпөйбүз. Эми өрт коопсуздугу менен таанышсак, эч качан ширеңке, зажигалка менен ойнобо. Өз алдынча газ плитканы, нан бышыргычты күйгүзбө, от тутандырба. Ток сайгычты эч качан учтуун нерсе менен чукуба. Өрт кырсыгы бул материалдык баалуулуктардын өрттөнүп жок болушу жана адам баласынын өмүрүнө коркунуч менен коштолгон, контролдукка алынбаган өрттөнүп күйүү процесси. Электрден сактанабыз. Үтүк, самоор, чайнекти билбестиктен туура эмес. Токко сайып ойнобо. Туташтырып сенаны, бузул салар кокустан текшерем деп анан сен өз алдыңча оңдобо. Аны токко саясың, дал ошондо тогурат. Ушуну алгын көңүлгө, сак болбосоң электр коркунучтуу өмүргө. Көчөдөгү коопсуздук эрежесин көңүлгө түйөбүз. Эгерде силердин артыңардан бейтааныш адам кубаласа, үйгө чейин алыс болсо, жакыныраак жердеги үйдү көздөй же магазинге чуркайбыз. Эгерде көчөдөн бейтааныш адамдар күчкө салып, алып кеткени жатышса, каршылык көргөзгүлө, кыйкыргыла, жардамга чакыргыла. Бейтааныш адамдар менен эч жака барбагыла. Алардын айткан сөздөрүнө ишенбегиле. Алар менен бөлөк машинага отурбагыла. Караңгы киргенде көчөгө ойнобогула. Каникулда биз чоң шаарлардагы туугандарыбыздыкына мейманчылап барышыбыз мүмкүн. Анда биз сөзсүз жолдо жүрүү эрежелерин билишибиз керек. Көчөдө бара жатканда шашпай, жолдун чети менен басуубуз керек. Көчөнүн бир жагынан экинчи жагына өтүүдө ар дайым эки жакты карап өтүү зарыл. Адамдар дайыма светофорго карап, ал жок жерде атайын адамдар өтүүчү жерден өтүүбүз керек. Эгерде светофор же зебра жок болсо, анда кайчылаш жолдон түз өтүү керек. Жолдон эч качан шашып чуркап өтпөш керек. Ошондуктан окуйлу, жол белгини жакшылап, жолдо болбойт кырсыктар, эрежени так билсек. Алдартыңды байкагын, алданбагын оюнга, чуркап өтөм дебегин жолдун аркы боюна. Кызыл күйдү карагын, токтогайда шашасың, сары күйсө камданып, жашыл күйсө басасың.
өткөөл жолдон өтүп жүр, машинадан сак болуп, билгин жолдо жүргөндү эрежеге так болуп. Жайкы эс алууда жайлоонун да таасири абдан зор. Абасы таза, айланадагы кооз гүлдөр көңүлүңдү көтөрөт. Мөлтүр кашка тунук суулары шылдырап агып турат. Бийик асман тиреген карагайлар, арчалар көздүн жоосун алат. Үйүр болуп жылкылар чуркап, адамдын көңүлүн өзүнө буруп турат. Сер жайлоодон кымыз ичип, ден соолугуңарды чыңдайсыңар. Бээнин сүтү адамдын ден соолугуна абдан пайдалуу. Жолго жакын жерде ойнобойбуз. Ар кандай кырсыктар болуп кетиши мүмкүн. Бийик дарактарга чыкпайбыз. Кулап кетсек, бир жерибизди кокустатып алышыбыз мүмкүн. Эс алууда туура тамактануу дагы эң чоң роль ойнойт. Денибиз сак, көңүлүбүз ачык болуш үчүн туура тамактанышыбыз керек. Жайкысын жашылча жемиштерди таза жууп, көбүрөөк жегенге аракеттенели. Каникул учурунда дайым эле оюнга алаксый бербей, өзүбүз сүйгөн китептерибизди да окуганды унутпайлы. Жомок китептерди, чакан аңгеме кырларды окуганга аракеттенели. Балдар, биз бүгүн силер менен эс алуудагы коопсуздук эрежелери менен тааныштык. Эрежелерди так сактоо менен каникулду жакшы маанайда өткөрөлү. Кайрадан жаңы окуу жылынын башталышында өзүңөр сүйгөн мектебиңерге аман эсен кайтып келип калгыла. Силер үчүн биздин мектептин эшиги ар дайым ачык. Балдар, силерге ачык асман, көңүлдүү эс алууну жана бактылуу балалыкты каалаймын.